Саламатсыңарбы балдар. Силер менен кайрадан эле Ташболот Жапаров атындагы орто мектебинин физика мугалими Кудайбердиева Кундузай Кумарбаевна болмокчу. Бүгүн биз силер менен өтүүчү тема газдардагы токтун табияты, разряд жана анын түрлөрү. Алгач сабагыбызга максат коюп алалы балдар. Бүгүнкү сабактын максаты газдардагы электр тогу менен таанышабыз жана газ жөнүндөгү билимдерибизди бышыктап алабыз. Разряд эмне экенин түшүнөбүз. Разряд түрлөрү менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактагы негизги түшүнүктөр газ разряды, иондоштуруу, өз алдынча разряд, ошондой эле өз алдынча эмес разряд. Жаңы теманы баштаардан мурда мен силердин үйгө берилген тапшырмаңарды текшерип алайын. Металлдарда электр тогу кантип пайда болот? Эгерде электролит аркылуу өтүүчү ток күчүн 4 эсе көбөйтсө, электролиз учурунда тыы убактысы ичинде бөлүнүп чыгуучу заттын массасы кандай өзгөрүлөт? Металлдардагы электр тогу бул эмнелердин иреттелген кыймылы менен мүнөздөлөт? Ион деген эмне? Балдар, силер бул суроолорго жооп жазасыңар. Мен аларды текшерүү менен силердин билимиңерди баалаймын. Анда эмесе жаңы теманы баштайбыз. Көз алдыңарда өткөргүчтөрдөгү электр тогу, жарым өткөргүчтүү электр тогу, суюктуктардагы электр тогу, газдардагы электр тогу, ошондой эле вакуумдагы электр тогу сүрөттөлүп турат. Биз бүгүн силер менен газдардагы электр тогун өтөбүз. Мына, бул жерде эркин электрондордун кыймылы көрүнүп турат. Бул жерде чагылган, бул жерде электрофордук машине, бул жерде болсо ар кандай өлчөмдөгү лампалар берилген балдар. Газ кадимки нормалдык шартта электр тогун өткөрбөгүч болот. Себеби ал нейтралдуу атом молекулалардан турат. Турактуу токтун булагына туташтырылган жалпак конденсаторлор берилген дейли. Конденсатордун ортосундагы аба ток өткөрбөйт. Эгерде пластинкалардын ортосуна ширеңкени күйгүзсөк, анда ток пайда болуп, аба өткөргүч болуп калат. Газ аркылуу электр тогунун өтүү процесси газ разряды деп аталат. Аны силер төмөнкү схемада көрүп турасыңар. Мына, бул жерде ширеңке жагылган үчүн конденсатордун ортосундагы аба өткөргүчкө айланды. Оң терс иондордун жана электрондордун пайда болуу процесси ионизация деп аталат. Ал эми пайда кылып жаткан жалын ионизатор деп аталат. Жалын өчкөндөн кийин токтун өтүшү да токтойт. Газдын ионизатордун болушунан көз каранды өткөрүмдүүлүгү өз алдынча эмес разряд деп аталат. Ионизатордун милдетин жалын менен бирге ультрафиолеттик нурлар, рентген нурлары, гамма жана космикалык нурлар аткарышы мүмкүн. Ионизатордун пайда кылган бардык эле иондору электроддорго
чейин толук жете бербейт. Айрымдары электрондорду кайра өзүнө тартып алат. Нейтралдуу молекулаларга айланышы мүмкүн. Бул процесс рекомбинация деп аталат. Ионизатордун аракети токтогондон кийин рекомбинация процесси үстөмдүк кыла баштайт. Токтун пластиналардын ортосунда түзүлгөн талаанын чыңалышынан болгон көз карандылыгы адегенде түз сызыктуу деп айтууга болот. Ал төмөнкү сүрөттө 0-дон Ага чейинки чиймени берет. Потенциалдар айырмасынын, демек, чыңалуунун чоңоюшу менен ток күчү да чоңоюп отуруп, ионизатор пайда кылган иондордун улам көбүрөөк саны электроддорго жетип, алардын эсебинен ток чоңоюп отурат. Ар кандай ионизаторлор өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша белгилүү сандагы иондорду пайда кылышат. Ионизатор пайда кылган бул иондордун дээрлик бардыгы разрядка катышып калганда ток чыңалуунун андан ары чоңоюшу менен өзгөрбөйт. Бул биздин чиймеде Адан Бга чейинки аралыкты көрсөтөт. Пластинанын ортосундагы чыңалуу андан ары чоңоюп, кандайдыр мааниге жеткенде токтун күчү кескин чоңое баштайт. Бул Вдан Сга чейинки аралык. Бул учурда ионизатор болбосо да газдын разряддалышы улана берет. Ошондуктан газдын мындай разряды өз алдынча разряд деп аталат. Демек, бул жерде биздин чиймеде Вдан Сга чейинки аралык өз алдынча разряд деп аталат. Өз алдынча разряддар газдын абалына, берилген чыңалууга жана газдын өздүк өзгөчөлүгүнө жараша бир нече түргө бөлүнөт. Алар: учкун разряд, таажылуу разряд, жаа разряд, бүлбүлдүк. Электрофор машинасы менен анын конденсаторлору жетишерлик потенциалдар айырмасына чейин заряддалгандан кийин конденсаторго туташтырылган шарчаларды бири-бирине жакындатканда кандайдыр аралыктан учкун пайда болот. Учкундун пайда болушу менен анын туташкан жолундагы аба тез ысып кеңейүү менен жарылуу сыяктуу тарсылдаган үндөрдүн чыгышын укса болот. Же болбосо аны биз табигый шартта чаалгандан да байкай алабыз. Бул учкун разряды болот. Ал эми таажылуу разряд чоң чыңалуу менен ток өткөн электр линияларында белгилүү шартта алардын айланасында болор болбос нурларды пайда кылат да, анын пайда болушуна абанын нымдуулугу таасир кылат. Бул таажылуу разряд деп аталат. Андан кийин жаа разряды. Жаа разряды биринчи жолу 1902 жылы Петров тарабынан аныкталган. Ошондуктан аны айрым учурларда Петров жаасы деп да аташат. Цилиндр түрүндөгү жасалган эки көмүр электроддору чыңалуусу 30-40 вольт жана ток күчү ондогон амперге жеткен турактуу токко бириктилип, адегенде бири-бирине тийиштирип, андан кийин кайра бир аз алыстатканда
кандайдыр бир учкундардын же болбосо жаанын пайда болгондугу байкалган. Мына ошондуктан аны жаа разряды деп аташат. Андан кийин бүлбүлдөк разряд. Бүлбүлдөк разряд атайын айнек түтүкчөсүнөн жасалып, анын узундугу 30-40 сантиметр чамасында болот. Түтүкчөнүн ичиндеги абасын сордуруу үчүн кошумча түтүкчө жайгаштырылат. Электроддорго бир нече миң вольт чыңалуу бергенде да атмосфералык басымдагы абанын жарыктануусу байкалбайт. Абаны акырындык менен сордуруп, басым азайганда түтүктөн бүт узундугу боюнча ичке саптуу шоола түрүндөгү жарыктануу пайда болот. Мына ошондуктан аны бүлбүлдөк разряд деп аташат. Мына балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Баарысы түшүнүктүү болду деген ойдомун. Анда эмесе үйгө тапшырма окуу китебиндеги 76-77 параграфтар. Саламатта кал.